Кыргызстанда сонун баарыңарга сунуштайм. Жыргадык, күлдүк, ха-ха жана хи-хи. Эмоция сонун, аябай сонун. Ар бир комик бизди аябай кубандырды, таң калтырды кээ бирөө. Чындыгында күткөн эмеспиз. Аябай көп юмор болду. Эң мыктысы мага Бактияр байке болду. Бактияр байке хит. Стендап эң жогорку деңгээлде болду. Бизге аябай жакты, мен мындай чоң деңгээлде болот деп ойлогон эмесмин. Ката эле Казакстандан бери келдим. Стендап сонун болду, аябай эмоционалдуу болду. Жогорку деңгээлде өттү. Биринчиден эң негизгиси кыргыз тилинде болгон өтө жакшы болду. Анан башынан киргенден чыкканга чейин өтө шаңдуу, күлкүлүү, сонун болду. Аябай сонун тамашалар болду, аябай сонун стендаптерлер чыкты. Даярданган эмгегибиздин акыбети кайтып турса, ошончо уктабаган түндөр, уктабаган күндөр, чуркап жүргөн аракеттердин баары ишке ашты. Мен Таластандын, бирок мени көбү нарындык деп ойлойт. Анткени мен мактанбайм. Мактансам да эк боюнча мактанам деп ойлойсуң. Мен действительно кыйынмын, бирок мен мактанбайм. Ошон үчүн мен нарындык деп ойлой беришет. Сен бир бара экеле сөз жазгансың кайра. Инопланетяндардчы кандай экен? Кыргыздар космонавт кылышпайт, анткени алар тонировка кылып алып. Колекиде Марстан айга айдашуу деген баалар. Ракетасына 077 07 KGZ деген номерди чаптап алып. Ули деген бар го. Кыргызстанда бүт нерсе сатылып экен, анан эмнени сатып алса болбойт деген ой келди. Аябай кечке ойлонуп отуруп таптым, көрсө Кыргызстанда чымынын 2 кылып сатып алса. Меники жөнүндө психологический проблемалар апалармы? Арыктайм деп депрессия болуп, анан депрессиядан чыгыш үчүн кайра Сабина Темиралиеванын макаронстарын жеп дейт. Мен иштеп эле таксы окшошпойт. 15 мүнөткө тура алай бергиле. Анан кыскартабыз. Бүгүн понедельник турбайбы? Кийинки четверг экен да. Могу жума бүткөнгө чейин текст даяр болуп калыш. Жума чечип кел иштеп. Жуманын аягына чейинчи материалдарды түрмөнө тургузуп алсак, андан кийин iki жуманын башындачы уже только айтылап даярданып туруп чыксакчы, мен айрейбиз да точно. Кайталап чыксак. 3 күн кечке кайталап жаттап. Анда могу жума жалаң могу эме. Материал жазуу материал. Брекетим алдым. Артчылыгында силам салсын деп ишил, короче, башында эле 1-2 күчтүү тамашалар көчкөй башка. Жанагы Нурназир келди. Сен дайран бүтөт, мен кете салайлы койсун. Давайте мен нарындан болом, атамдагы, апамдагы нарынды ошон үчүн чистокровный нарынды. Башкага башкага Мындай сон мынакей жазып атабыз. Бүгүнкү пока 2,5 барак болду материал. Бул значит 3 мүнөт. 4 мүнөттүк материал. 4. Заран болобуз. Мен мандраж болбойм деп сөз бергем. Ошон үчүн мен мандраж болбой дейм. Шахтада иштеп атам, кайра бияка келип сандап жазып атам. Мен элдердин балдарын кыргыз тилинде сүйлөгүлө деп үмүттөп жүрсөм, көрсө менин баламдын тили орусча чыгып калган экен. Азыр мага аябай кыйын болуп атат ал менен сүйлөшүш. Мамасы перевод кылып берип, тарбиямды берип атам ошентип. Бир күнү мамасы жокто тентек кылгандан кинимге энең турган баласы. Сен тийбей ал жака. Эмне отасың энең турган? Жөн отур. Деп айтсам, мени карап, папа, ты чё на китайском разговариваешь, ты? Андай мощный. Буюрса 5 тамашам бар, ошонун үчөөсүн жаттадым. Мы со своим, качмаштар. Жаттап аябай конт болуп атат. Ошон үчүн мына кагаз кармап же колго жазып алып чыксак, жаман көрмөй жок. Жаман көрмөй. Ошо ностальгия да бар. Мурун тамаша ойночубуз бияк. Дайрылыктар аябай сонун. Жаттап отурабыз, телефон карап. Материал жаттап атабыз. Азыр 2 сааттан кийин концерт башталат. Менин материалым 4 барак, 3,5 барак. Шуткаларды ушактан эле окуп аласың, чыкпай эле коюм. Эмне иттин буйругу эмне? Эмне ачып
Мандраш болот там көп тартып берчи. Максат байке светти сахна неме учурунда концерт учурунда да көрбөйлүбүз. Мамоно 197 запрос. Hoş geldinizler. Razı. O emin yaşlı vasıflı. Set ne oldu? Жоқ, сен ана метро. Как она использовала? Здорово. Сені var. Кедекеде индус кыздарды талашам. Индус кыздарды талашам. Тем более лицо позволяет. Не olur? Короче, электронныйлар бетинде бир орунга келип калышып кырылып жатты. Ортуна жок, сөз музыкалдарды, барып кетебиз. Тартынбагыла элдерсиздер бугайын деп көрөйүн деп келдик. Леген сахнада сезсеңер бармарга келип. Акжол, давайте. Көмөк концерт жакпасына. Базга келип, толкунданбай жок. Биринчи жолу толкунданып барасыңар, токтоп импровизация кылып бир-эки сөз бактап айтып турган. Кайра даярдагандай. Кыргыз стендаптын өнү көп, кыргыз тилине дагы көп салымды кошуп көрөйүн. Баарыбызга ийгилик. Ошондон баштайбыз. Видео кетет, анан Мыктыбек Мукаевди тосуп ала дегенде, ошондо сен музыканы коесуң, ошондо кайра мен чыккандан уже күйгүзөсүң. Элдер кол чабат, мен чыгып сахнада туруп калгандан кийин анан сөйт күйгүзөсүң. Давай. Припевинен кийин до конца койбой бердим. Бишкекте жашаганыма 10 жылдан ашыптыр. Такыр шаардык боло албай койдум деп койгула. Чын такыр окшошпой атат. Буга чейин номер 1 болчумун айылда. Азыр номер 2 болуп калды. Бираз сүрдөн атабыз, бирок сахнага чыгып, мүмкүн болушунча таланттарыбызды ачабыз, уже Улукбайке жарып атат. Улукбайкеден биз уже материал сала баштадык. Мандраш, өллө мандраш болот атабыз. Көп жылдан бери чыга элек болчусак. Андай болот атат. Сөздөрдүн баарын унутуп атабыз. Эмне кылаарымды билбей атам. Мен Бишкекке келгениме негизи 7 ай болуп калды. Анан кийин Ошту сагынып турам, чында Ошту сагынганда Ош базарга түшүп турам. Ош базарга түшүп, такси сакаларды кучактап жыттап алам. Ошентип болду. Кандай болду? Здорово болду. Сонун. Кинодо съемка болуп атканга жарабай келдик. Кыргыз стендапты колдоп, көрөрмандарыбызга алчок билдирип, элге тамашаларды тартуулаш үчүн бүтөр менен съемкага кетем буюрса. Сүрөт салгандан берген Атемирлан Бачкынбаев. Ушундай көчүп келатсаң антип турбай коесуң эме? Каястан Мурзамамита. 21 жашка чыкканда машинам болот, акчам болот, жанымда сүй койгон сулуу девушкам болот деп кыялданчумун. Азыр Кудайга шүгүр, ошолордун бири ишке ашты. 21ге чыктым. Zınk. Assalamu alaikum. Damma, the bush fly,
алейкум бифтек, кандайсыңар? Аябай жаман кызганган бир эркектин аябай ойлоп таптырткан да. Свадьбага чейин, үйлөнгөнгө чейин сүйлөшүп жүргөндө үй бүлөлүү жигит Улукбек Төлөнүшев. Кандайсыңар? Жакшысыздарбы? Кайын жуптен жашаган келиндер барбы залда? Кол чапкылачы. Байкуштарды бүгүн чыгаргандай окшойт, Нефар деген кандай десеңер, неформальный деген сөздөн кыскартылган. Болду ушул экен. Кыргызстанда эң кыйын жумуш бул кыргыз тилинде сүйлөгөн блогердин жумушу. Кыргыз тилинде сүйлөгөн блогер болуу бул деген жанагы голодный игры деген кино. Мектепте ошо 5-6 класстагы эсимде ошо мугалимибиз обязательно бир костюм кийип келгиле, бир коос болуп, необычный кийинип келгиле. Бир бал маскарад болот мектеп боюнча деди. Силер деле алдыңарда гаишниктин машинасы кетип баратса, акырын айдап каласыңарбы? Обгонго чыга албай, артынан эришелер. Нормально, красава, жардың, уверенно, все четко. Окудуң кагазды? Мен эле окуйт окшойм. Бийлигине карап, токуланып кетип карап. Ишен ада болот, Мен ордунда эркек айдоочу болуп калса, анда да аялы сөзөп, ой, катындар кошо айдагандар дейт. Senet özgürlüğü çıkışında yine важный болып, бүгін костюм шыңықтан шықтым. Ben soğuğum biraz болмай жатыр. Вакытты күндері жалпы стандарт болып кеттім. Bundan артынан ажырайын. Мастер. Чыккандан бирок оңойлоп кеттим, трансқа кирип, наоборот, ойго келбеген нерселер келе баштады экен. Вообще. Ортосунан жакты мага. Жакшы. Биздин берки мурунку Гүлзат Мамытбек, Нурлан Мотуев, Чапалак Батыр дегендерибиз көзүбүзгө ыймандуу көрүнө баштады. Кулдугум бар деген сөздү орусча айтты. У нас есть рабы, у нас есть рабы. YouTube'dan каттагыла, концерттерибизге келгиле, барыңыздарга чоң ыраазычылык. Бүгүнкү концерт сиздерге жакты деген ишеничтебиз. Үйүңүздөргө аман эсен жетип алыңыздар. Чоң рахмат. Кыргызский юмор, кыргызча көрсө болот депчи. Жана рабочий сторонан ал нерсе алып ташайсың негизи. Жок, бул жакшы баштаган, анан эмне эски шуткаларыңды айтып баштадың, анан бир кезде Шуткамды унутуп койдум десең. Башка шуткаларды унутуп койдум. Негизи эле мындай бизге айтып бергенде башкача айтып берип атпадыңбы эле? Анан чыгып эле жанагы бир ишенген тамашаларыңды айта баштадың окшойт да, анан ошол кезде бир аз пат болду да, анан кайра көтөрүлгөн. Мен бир жолу жайда айткан, киргизе албаган шуткамды сен айтып тыгып салдың бүгүн, Эмнени? Блин, унутуп калдым.